Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы жашылдандыруу чарбасы ушул жылдын февраль айында көчөт сатып алуу үчүн деп 3.591.000 сомдук тендер жарыялашкан. Жашылдандыруу чарбасынын талаптарына ылайык тендерден уткан тараптар Павлония, Можжевельник, Каштан, Дуб жана Туя Брабант аталышындагы 5 түрдүү көчөттөрдү алып келиши керек болчу. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталда дал ушул тендерге катышкандардын саны 4 деп көрсөтүлгөнүнө карабай, жашылдандыруу чарбасынын ички иш кагаздарында алардын саны 3 деп көрсөтүлгөн. Буга аталган мекеменин жетекчиси Наби Юлдашевдин мекемелерге жөнөткөн 7-марттагы каты далил. Катышкандардын ичинен жогорку бааны койгон компания утуп, экөө четтеп, төртүнчүсү тендер бүткөндөн кийин отказ берип кеткени өзүнчө кызык. Анткени порталда Сапат Group Company Limited ЖЧКсы 11-мартта тендерге катышуудан баш тартса, ЧП Исанова белгисиз эле Нурдос Оомат болсо, сатып алуулар департаментинин 10-марттагы протоколунун негизинде аналогичный келишими жок деп тендерден четтеп калган. Жашыруун жагдай дал ушул жерде. Жашылдандыруу чарбасынын башчысы Наби Юлдашев мына ушул тендер боюнча 7-март күнү мекемелерге номер 07-10/65 сандык катын жолдогондо, жыйынтык 9-март күнү чыгарын. Тендерге катышкан компаниялар тийиштүү документтерин алып келбесе, биринчилик башка бир компанияга берилип кетиши боюнча жазган. Ошондо тендердин документтери 7-мартта ачылып, 9-мартта жыйынтык чыкса, булар сатып алуу департаментинин 10-марттагы протоколун каяктан алган, же алар бир күн алдыга жашайбы белгисиз. Бул жерде дагы бир кызык жагдай бар. Анткени биз тендерден утканбыз, келишимибизди эртерээк колубузга бергиле деген Нурдос Оомат ЖЧКсы бар. Буга Юлдашев кандай жооп берет? Бизге да кызык. Маалымат чыккан соң аталган тарап тендердин жообу 30 күн аралыгында берилиши керек болчу. Биз мыйзам чегинде иш кылдык деп актанышы турган кеп. Эгер алардын айтканына таяна турган болсок, 7-мартта ачылган тендердин жыйынтыгы 7-апрелде берилсе, анда Жалал Абадда көчөт экмек тургай, көчөт бактарактар гүлүн төгүп, мөмө жемиш байлап калат. Андан калса Наби Юлдашевдин 7-марттагы катында жыйынтык 9-мартта чыгары көрсөтүлгөн. Ошентип, Юлдашев баштаган Жалал Абад жашылдандыруу мекемеси порталда башка иш кагаздарында таптакыр башка иш жүргүзүп отуруп, 3.250.000 сомдук келишим сунуштаган компанияны четтетип, ордуна 3.303.800 сомдук жумшоочу ОСО Эмгаз-Строй компаниясына жеңиштүү ыйгаруу менен бирге бюджетке 51.800 сом зыян келтиришкен. Барына мейли шаар көктөсүн дейин десең, булардын эккен 30.000 дана Туя Брабантынын абалы төмөндөгүдөй. Мынаке 2,5 миллион сомдук Туя Брабанттар. Ал эми чыга элек протокол менен тендерден четтеп кеткен компаниялардын бирөөсүнүн сунуштаган көчөтү мындай болчу. Жалал Абадда жашылдандыруу чарбасынын жумушу быйыл толугу менен үзгүлтүккө учурады десек болот. Буга шаардагы бирин-серин эгилген сары гүлдөр, өскөн чөптөр жана жаз жарымында кыйылган бак-дарактар далил. Жаштардын шаары Жалал Абад, күн өткөн сайын жашарат, күн өткөн сайын жашарат, күн өткөн сайын жашарат. Эми тыянакты өзүңүз чыгарыңыз, көрөрман. Жалал Абадка аз сумма коротуп жашылдандырган компания керек беле, же болбосо көп акча коротуп куураткан компания керек беле? Биз болгону портал шылтоосу менен элдин көзүн боёгон чындыкты ачып бердик. Калган иштерди тийиштүү органдар териштирет деп ишенели. Ишенели дегендин да жүйөсү бар. Анткени жашылдандыруу чарбасынын жетекчиси Наби Юлдашев өткөн жылы шаардык кеңештеги шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынан номер 2099 шайлоо участогунда шаардык кеңештин мурдагы депутаты Таймураз Ташиев менен биргеликте талапкер болуп, экөө биригип 946 добуш алышкан.
Шайлоодон кийин Таймураз Ташиев депутат, Юлдашев болсо жашылдандырууга жетекчи болуп кетти. Мындан келди Юлдашев өз добуштарын ыйгаруу менен жетекчи болуп кеткени айтпаса да белгилүү. Эми ошол ыйгарылган добуштар Юлдашевди жоопкерчиликтен сактап калабы, жокпу, чогуу көрөлү. Мында биз тендерден терилген компания кантип утуп алганын айттык. Жеңген компания менен жетекчилердин мамилеси, алардын крышасы, алган көчөттөрү жана кетирген чыгымдары боюнча кийинки чыгарылышта кененирээк айтабыз.